Эмне себептен сиз кызыңызды оозкалгыс сөздөр менен соттуңуз? Сен бирөө менен кармалдыңбы? Сен бирөө менен тошокто жаттыңбы? Куру менен сабадыңыз беле, колуңуз кантип барды? Канча кыйналдык, 15 жыл эсип койду. Зордук зомбулукка алып урган эмесмин. Эмнеге 6 баланы төрөттүңүз? Тарбиялайм деп атасыз. Ошол сөз жок эле кызыңызга тарбия көргөзсөңүз болбойт беле? Андай сөздү эч качан айтпайм, айткан да эмесмин деп. Аларга оончук саттырып, күнгө күйүп калганга чейин иштеттирип учурларыңыз болгон деп айтып атышат. Каалаган, ойлогон сөздүн баарын айтып атат. Жалпысынан сиздин канча балаңыз бар? 17 бала менин атымда. Ошол окуядан кийин кызыңыз менен сүйлөштүңүзбү? Кызым келечегинде менден башка эч ким күйүп пушпайт. Ошо кызыман кечирим сураймын мен. Биринчи жана акыркы жубайым болот деп үйлөндүңүз беле? Мен аны менен жашаган деле жок. 15 жыл чындыгында ЗАГСтан ажыраштырбай мени кармап жүрдү. Мен үйүмө келип, анан мен азыркы жашап аткан жарандык жубайым асылып, ичине тебип, боюна болгон экен, түшүп калды. Кийинчи эле. Араңыздар урматтуу Сокол медианын көрүүчүлөрү, буга чейин 16 жаштагы кызыма өзүнүн атасы зомбулук көргөздү деген 6 баланын энеси билдирүү калтырган. Дал ушул окуяга тиешеси бар 16 жаштагы кыздын атасы бүгүн Сокол медианын студиясына келип отурат. Саламатсызбы Аскат мырза? Саламатчылык. Ошол сиз тууралуу деги эле сиздин үйүңүздө сиз өзүңүздүн кызыңызды сөгүп, аялыңызды үйдөн кубалап түртүп чыгып аткан видео тарады. Ошол күн боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Эми ошол күн боюнча эртең менен кызымдын уктап жатканынан будильник иштеп калып, анан телефонун карап, текшерип коеюн деген эле ниетте сурасам, паролун бербей койгон. Анан мен аны зордук зомбулукка алып урган эмесмин. Болгон эле анча-мынча катуураак айтып койдум. Неге сен өзүң атаңа телефонуңду бербейсиң? Мен текшергенге укугум бар, сенин тарбиятың, сенин келечегиңди менден башка эч ким күйүп пушпайт. Анан ал көгөрүп телефон бербей койгондуктан анда кечке чейин сен ойлонуп тур, мен телефонуңду азыр алып кетем, кечинде келип дагы сүйлөшөбүз деп эртең менен жумушка шашып чыгып кеткем. Анан кийин үйдөгүлөр чалды, карындаш сиңдилери, ата эжем чыгып кетти деген эле мен дароо иниме чалып, өзүнүн мурунку аялым Бегим айга, апасына чалып үйдөн чыгып кетти. Ушинтип телефон паролун бербей койгондуктан ошого үйгө барса тиякпай коебуз, подружкаларына чалса үйгө жеткизип карап койгула деп, кечинде келем, анан сүйлөшөбүз деп, ошентип жумуштан келгиче түш болду. Түштөн кийин мен да кабатырланып баштадым, каяка кеттим, эмне болду деп. Апасына айттым, 102-ге чал, мен барып агамды жөнөтөйүн, ал барып арыз жаза берсин, экөөбүз эки тараптан кызды табалы деп, экөөбүз ал көлдө жүрүптүр. Аны мен ошол күнү билип атам. Ошондо милициялар менен ал менин үйүмө кечинде кирип келип атат. Баягы тергөө амалдары менен мен ал жөн эле турган. Негизи менин үйүмө келип, ошо кыз үчүн бар менин үйүмдө болуп атат да. Ошентип милициялар тергөө амалдарын кылып атканда, тиги Бегим ай келип эле ыз чу салып, бүт орой сөздөрдүн баарын сүйлөп, катуу сөздүн баарын сүйлөп, берки азыркы жарандык аялыма боюнда бар экен, келип ичине теп, анын бетине асылып, анан экөөнү ажыраштырам деп атып, анан кийин диванга жаткызып, бак өзүнө келгичечи. Анан ошол жерден видеону кесип алышып, таратышып, анан кайра тургандан кийин мен өтө көп туруп калдык, жарым саат, 1 саат аябай кечке чейин нерв болуп, ызы чуу болуп атып. Эмне себептен сиз кызыңызды оозкалгыс сөздөр менен соттуңуз? Мен ал сөздү андай айткан эмесмин. Ага чейин мен негизи эле биз бул телефон текшербесек, бала чаканы карабасак, келечеги акыбет ушул болот деп мен шарттуу түрдө айтып аткам да. Анан такыр эле укпай эле ушинте бергенден шарттуу түрдө айткан укпайт. Анан мен баягы ошол маанини эле мындай катуураак тийсин деп эле өзүнөчү, акыбет ушул болот биз телефонду карабасак деген эле маанини булар контекст кылып, видеолорду бурмалап чыгарып, менин атымды каралап, жамандап жиберишти да, негизичи. Азыр боюнча ошол. Да кандай суроолорубуз бар?
Сиз ошол жубайыңызды, мурунку жубайыңыз Бегимай айымды үйдөн түртүп чыгып атканыңызда видеого түшкөн экен. Ошол тиги дагы кызычы болуп мушташып дагы бирдеме болуп кетпесин деп ал менин үйүмө келип атпайбы. Менин үйүмдөн аны мен кир деген деле эмесмин, өзү уруп кирип келип калды. Анан кайра түртүп эртке чыгарып салдым, дагы мушташа кетпесин депчи. Ошондо эки жубайыңыздын ортосунда Экөө менин жубайым жөн эле отурган. Тияк баягы Бегимай өзү чындыгында биринчи баштап ызы чуу баштады да чындыгындачы. Кызыңыз апасына билдиргенде атам буга чейин менин жанымда ата катар болгон эмес. Ошол үчүн бир чоочун эле адамга өзүмдүн телефонумду берип аткандай болдум. Ошол үчүн берген жокмун деп айттыр. Анан кызыңыздын тарбиясына буга чейин аралашчу белеңиз, каралышчу белеңиз? Албетте мен ал эле эмес, бүт бала чаканын тарбиясына дайым аралашып, мен эркек балдарым спорттук секцияга катышат, бардыгы мектепте жакшы окушат. Ал боюнча маселе жок. Эми кызына апасы эмнени үйрөтсө ошону айтып дей берет. Эми ал кызын экөө бирде чындыгында. Эми негизи эне апасына деле моралдык бааны эл тараза, андан мурун Кудай тараза эмнеге ошол видеолорду ошентип чыгарып тараткандын өзүндө маселе көп жатат да. Менимче бул өтө эле аморалдык нерсе. Эмнеге аны элге жарыялайт? Бул өтө жаман иш болуп калды чындыгында. Мен эч качан өзүмдүн кызыма, негизи эле мен эмес, эч бир ата өзүнүн кызына андай сөздү эч качан айтпайт. Мен просто келечекте ошого барып калбасын деген эле шарттуу түрдөгү сөздөрүмдү бурмалап кетиришти да. Демек, видеодо көргөзүлгөндөй сиз өзүңүздүн кызыңызды сөккөн эмессиз, э? Жок, мен аны шарттуу түрдө эле ошондой болуп кетет деген эле мааниде айткам. Просто балким ошондой угулуп калды элге. Мен чындыгында 2 сутка уктабай ага чейин иштеп, анан жана кызым жоголгондо ар кандай жаман ойлор келип атып, чындыгында эмоцияга алдырып койдум ошол күнү. Бирок мен ниетимде, негизги маанисинде мен андай сөздү эч качан айтпайм, айткан да эмесмин, айтпайм дагы. Андыл өтө жаат көрүнүш, бул андай туура эмес негизи. Кызыңыз буга чейин апасына атам мени кур менен сабады деп айттыр. Деги эле кызыңызды ошол кур менен сабадыңыз беле, колуңуз кантип барды? Жок, мен аны сабаган эмесмин. Аны судмед экспертизага берип атабыз, тиги бу деп атат, андан чыкпайт эч нерсе. Билбейм, эми атайын эле бул аялдан көп нерсе күтүш керек экен, мен коруп калдым чындыгында. Өздөрү эле кийин кайра атайын көк ала кылып туруп эле берип салышпаса, мен колуман андай келиши мүмкүн эмес. Андан башка бир туугандары бар. Алардан деле кааласаңыздар, негизи эле коомчулукка кызык болсо, бүт ар биринен интервью алып, мен журналисттик расследованиядагы кандай болбосун бүт баарына ачыкмын. Менде уяла турган, жапжашыра турган эч нерсе жок. Мурунку жубайыңыз Бегимай айым буга чейин билдирген, мен менен жашап атып, дагы 2 аял алган. Бир учурда 3 аял менен жашап жүрдү деп. Деги эле ушу көп аялдуулугуңуз боюнча эмнени айта аласыз? Жок, мен аны менен расмий түрдө эле ошо 15 жыл жашап калдым да. Негизинен мен башында эле жашабай эле кеткенмин. Канча жылдан кийин кеткен? 1 жылдан кийин элечи. Андан кийин мен жашабай атып эле, мен аны менен жашаган деле жокмун чындыгындачы. Мага ар дайым чалып эле. 6 балаңыз каяктан пайда болуп калды? 6 баланы мен негизи мен өзүм атыма каттаткам, бирок чындыгында көп деле жашаган жокмун аны мененчи. Мен канча 12-13 жылдан бери ЗАГСты кыркалы, кесели, тим эле коелу, мен өзүмчө, өз алдымча жашашым керек деп, чындыгында ал тескерисинен мен ага жабышкандай кылып көрсөтүп калыптыр. Мен видеосун чала бала көрүп калдым. Бирок на самом деле чын-чынына келгенде ал дайыма эле мени сүйөм, мен жанымда чыкпайм, мен сени менен жашайм, сени эч жака кое бербейм деп эле артыман жүргөн да. Анан сиз балдарыңызды алып өзүңүздүн үйүңүзгө алып кеткенде, кийинки жубайларыңыз менен чогуу аларга оюнчук саттырып, күнгө күйүп калганга чейин иштеттирип, анан аларга өзүнүн апасын жамандагандагы учурларыңыз болгон деп айтып өтүшөт. Эми ошол бул видеону хайп кылып, эми бир тараптан мени кароолоого өткөндө каалаган, ойлогон сөзүн баарын айтып атат. Мен ал аял кишиге полемикага кирип, мага анын эркектик принциптериме жооп бербейт. Эмне каалаганын айта берсин, бирок бүт баардыгы чындыкка табы келбейт. Бегимай айым буга чейин билдириптир. Биздин үй бүлөдө бул убакытка чейин эле зомбулуктар болуп келчү. Балдарымды кыз эркектебей, кичинекей кезинде эле кол көтөрчү деп. Ушул чынбы? Жок, ал чындыкка
эч кандай дал келбейт. Эгер 15 жылдан бери мен бул Бегим айга, 6 балага зордук зомбулук көрсөтүп келе турган болсом, бир жолу болсо да милицияга кабар берилмек, мен камалмакмын, мен ошондо эле бүт чара көрүлмөк мага мыйзамдуу. Бирок анда эч кандай чындыкка дал келбейт, ал бүт бардыгы калп жалган. Демек балдарыңызга кабыл көтөрчүңүз? Жок. Анан дагы ошол экинчи, үчүнчү аялын алганда үйгө келип алып, сен тамакты башкача жасайсың, сен ал мен жубайым да эмессиң деп моралдык жактан мени басчу деп айттыр. Мен каяктан мен андан өзүм расмий ажыраша албай, андан кете албай, ошонун жагдайларын ойлоп жүрсөм, мен андай мага эмне кереги бар анда. Мен айткам мага, мен кетир, мен жашынакай эле өзүмчө жашайын депчи. Анан эми элестетсеңер ошо 15 дагы 2-3 жыл болду расмий ажырашканга. Анан кийин ажырашып болгондон кийин мен үйүмө келип, анан мен азыркы жашап аткан жарандык жубайыма асылып, анын бетин тытып, ичине тебип, азыр больницадан ичинен боюнан болгон экен, түшүп калды. Бүт бардык расмий такталат. Эми ажырашкандан кийин ага эмнеге асылат? Демек дагы деле кызганат да. Дагы деле сүйөбү, мен чынын айтсам, мага деле бул чоң суроо болуп атат да. Демек ошол кызганычтын айынан ушул кыз үчүн баары чыкты деп ойлойсуң? Ошол эле, башка мен эч себеп көрө албайт да. Эмнеге андай деп ойлойсуң? Мисалы, буга чейин дагы ушундай кызычуулар орун алды беле? Сизге келип, же болбосо кандайдыр? Жок, эч кандай орун алчу эмес, эчтеке болчу эмес. Мен мага чалып эле мен ушу сен жыргап жашап атасың, мен күйөөм жок, дагы деле жүрөм. Эми мен 6 бала менен ким алат, тиги бу деп мага чалып эле, ыйлап эле, бозо эле боло берчү. Анан мен ай сен өзүң бактың табасың, мен кой бер болду, мен өзүмчө жашоомду жүргүзөйүн, менде жумушум көп. Мен ири долбоорлорду жетектейм өзүм. Бишкекте коллектив, тууган урук бүт жерде абройлуу, туура, чынчыл болуп, бүт элдин алдында мен авторитетимди сактап эле дайыма келгем. Бул окуя өтө эле мага өтө эле моралдык жактан катуу эме болуп койду. Негатив алып келип койду. Сиз эле эмес, сиздин туугандарыңыз тарабынан дагы басым болгон деп айтылып атат. Мисалы, балдарын үйүнө чакырганда мен тууралуу аларга жаман маалымат берип, эгер ушул чыгып кетсе, мен силердин апаңарды өлтүрөм деген сөзгө чейин айтыптыр деп. Бүт бардыгы жалган. Ал эми далилсиз айтып атам го, бул баягы эле ушунчалык кызганычтын дагы ушунчалык ызаланган мындай деңгээлде экен, мен өзүм дагы шок болуп турам. Бул өзүнчө эле бир Санта Барбара биякта эле калып калды да. Балдарын алимент төлөбөйт деп дагы билдирди го, бул тууралуу эмне деп аласыз? Алимент боюнча бүт банктан менин чектерим бар. Бүт төлөнгөн. Мисалы, кандай алимент эле эмес, алимент алып болгон бир аз эле акча. Андан тышкары да канча чыгымдар бар. Мен расмий эмес, колумдан акталай эле канча акчаларды берем, аны мен өзүм балдарыма мен тапкан ташыганымды балдарыма мен эч качан аябайм. Негизинен башынан мен ага 137 квадрат метр центрдин Бишкектин ортосунан Ош базарда бутикне ачканга акчасын берип, минбеген машиналарды минип, чиптарды, мерстерди миндирип жашап жүргөн маалдачы. Сен мага өзүм жашагым келбей жүрөт, бирок ошентсе деле ушулардын камсыздыгын ойлоп эле мен күнү түн иштейм. Ошол бактылуу жашап, ошондор мен кеттим, ушул баардыгы сага калат, 6 бала да сага калат. Соттон каалаган чечимди чыгарып алып, мага болгон тийишпей мен жашынакай эле кетип калайын деп эле кеткенмин негизинен. Чынында келгенде. 137 квадрат батир, бутиги 80 квадрат метр. Түшүнүктүү. 6 балаңыздын буга чейин мисалы олтуруп, ата катары өзүңүздүн мээримиңизди төгүп сүйлөшчү белеңиз, эмнеге кызыңыз мындай реакция көргөзүп атат деп ойлойсуз? Мен балдарыма мээримди дайыма көрсөтөм. Бул чоң кызым эми бой жетип элек, 16-15ке чыгып калды. Апасы менен алар баары бир чогуу көп болот да. Апасынын сценарийине кирип кетти ал. Анда азыр акылы жете элек да, жетише элек. Апасы эмне десе ошону айтып эле, ошо мен каралаган, бир тарап деле каралаган өтүп алышты. Мен Кудай күбө, мен андан менде жашырып бир
уяла турган эч нерсем жок. Демек тарбиясына аралашасыз, финансылык жактан эле акча менен камсыздап койбой, баягы тарбиясына аралашып аларды үйүңүзгө алып келип ата катары роль ойнойсуз, Ооба. жашоосунда. Бүт берки бир туугандар менен ынтымактуу болушсун деп эле аларды чогуу ойнотуп, чыгарып, кандай тарбия көрсөтүш керек болсо ошонун баарын көрсөткөнгө аракет кылып, бирок чындыгында мен жумушум көп болгондуктан негизи эле бул балдарга бүт эле бала чакама убактым азыраак болуп калат да. Себеби мен көбүрөөк иштешим керек. Булардын материалдык жагын биринчи очередте буларды камсыздаш керек, антпесе болбойт да. Айтсаңыз, сиз балдарыңызды мен үйгө алып кетем деп алып туруп, өгөй энесине алып барып таштап койчу экенсиз да. Алар үйдөн баягы мала сыяктуу эле полдорду жууп, үй иштерин кылып, анан оюнчук сатып, күнгө күйгөнгө чейин ошол жакта эртеден кечке жүрчү экен. Бегим экөөбүздө ортобузда бала чакабыз, ал өзү базарда иштегендиктен базардан дайыма ошо апасын ертип жүрүшөт да, бирден аралашып, соода саттыкка шыгып болуп, анан өздөрүнчө эшикке чыгып алып ойноп атышса, ошону кайра эле ошондой дезинформация кылып эле тескерисинен талдап эле мага кайра эле ошол эле сөз айтылып атат чындыгында. Экөөңүздөрдүн никеңиздерде 2 оорулуу бала төрөлгөн экен. Алардын баягы диагнозун билесизби? Ошолорго ата катары жардам көргөзүп турасызбы? Албетте. Алар эмне оорулар менен оорушат? Алар уулум слабоумие, экинчи кызым эме ДЦПнын эң жеңил эмеси. Алар негизи бул оорулар айыкпайт экен чындыгындачы. Себеби буга окшогон ооруларды көп билем да. Кандай кылбай, эмне кылбай айыкпайт экен, анан ошентип санаторий тияк бияк кылып, мындай профилактика кылып туруш керек экен, болгону ошол. Эмне үчүн балдарыңыздын оорусуна Бегим айымды күнөөлөп келесиз? Мен аны күнөөлөгөн эмесмин. Бегим айым өзүнүн интервьюсунда айтыптыр го. Ошол 2 оорулуу балабыз төрөлгөндө, ушул балдардын оорулуу болуп калышына сен күнөөлүүсүң деп айткан деп. Ал мени айтпаган сөздүн баарын айттырып эле дедирип атат, бирок мен андай сөздөрдү айткан эмесмин. Себеби ал бала төрөлгөндө эле ошондой болуп атса, ал күнөө атасындабы, энесиндеби, чоң атасындабы, чоң энесиндеби, аны бир Кудай билет. Жалпысынан сиздин никелериңизден канча балаңыз бар? Меники мен расмий ажырашканмын. Негизи 17 бала менин атымда. Анан бул боюнча тереңирээк маалымат бергим эле келет, бирок мен тууган уругум, тааныштарым ошол балдардын энелери мага аманат кылып биз жөнүндө айтпа дегендиктен мен алар боюнча тереңирээк кире албайм, бирок расмий менин атымда 17 балам бар. Жогоруда айтып өткөндөй, чын эле ошол 17 балаңызга аталык өзүңүздүн ролуңузду аткарууга жетишесизби? Колуман келишинче. Менде жумуш дагы көп, буларга дагы жетишкенге аракет кылам. Ошон үчүн 4 саат, 5 саат уктаганга туура келип калат. Аскат мырза, Бегим айым сизди аталык укуктан ажыратып берүүнү сурап атат. Ушуга даярсызбы? Аталык укуктан, энеликтен укуктан ажыратуу бул биздин юридикалык орусча правоприменительная практика деп коет. Бул өтө оор маселе. Соттор аны каалагандай энеси сот атасынын укугунан ажырасын деп арыз жазса эле аны ажыратып бербейт. Ал бүт жагдайларды карайт. Ал үчүн атасы же психологиялык жактан кетиш керек, же болбосо такыр эле бир өтө олуттуу себептер менен эле укуктан ажыратпаса, ал анысы 90-99% ишке ашпайт. Андан сыңары мен 6 балама дайыма колуман келишинче 1 айда бирби, 2 жумада бирби чогуу эс алуу жайларга барып, чогуу тамактанып. Акыркы жолу качан чыктыңыздар? Бул видео чыкканга чейин эле бир убакыт мурда эле ошол апасы менен бүт бала чака менен Чуисанада жанагы KFC жеп, чогуу көңүл ачып, кайра үйүнө жеткизип, ушундай эле меники дайым эле ушундай эле мамиле. Мындай жолугушуулар байма-бай болуп турчу, э? Байма-бай болуп турат. Айтсаңыз, Бегим айымды алып атканда ошол биринчи жана акыркы жубайым болот деп үйлөндүңүз беле? Башында ошондой эле ниет болчу, анан кийин 1 жарым жыл, 1 жылдан кийин эле
Аны менен жашабай албаганымды түшүнгөм, ошого Эмне ажырашам. себептер болду мисалы? Башында үйлөнүп атканда сиз 18, ал 19 жаштагы жаш курактагы эле адамдар болчу экенсиздер. Молда жаш балабыз, жаш курак үйлөндүк. Анан кийин жарым жыл, 1 жылда менин атам сахар менен ооручу. Ага жөндөн чай бере албайт, үй дайыма ызы чуу, жыйналбайт, тамагы 5 саатта бышат. Ошонун баардыгын байкап, анан ой жашай албайм деп эле чечимге келгем. Сиздер ата энеңиздер менен чогуу жашачу элемсиздер. Башында атам менен чогуу жашачу. Айтсаңыз, жарым жылда, 1 жылда эле өзүңүздөр чогуу жашай албадыңыздар, түшүнсөңүз, анан эмнеге ушунча убакыт никени созуп, анан 6 баланы төрөттүңүз? Мен башында эле ажырашам деп чыкканда бул карама каршы 15 жыл чындыгында ЗАГСтан ажыраштырбай мени кармап жүрдү чындыгындачы. Сиз арыз жаздыңыз беле буга чейин? Жок, мен айткам ага, мен арыз жазам, жазбайм, бирок сен өзүң арызды жаз. Бирок сен мага эгер мен арыз жазсам, сот тияктуу угат, анан макул болдурбай болгон ушундай балакиталарга киришким келбей. Бирок чындыгында суранып жүрдүм, жашабай эле кал, ажырашалы депчи. Анан кийин өзү баягы аялдык кылып, жана камераларга ыйлап, спектакль кылып, жана ал-малда мен ишенчим аны ыйлаганыначы. Анан боорум ооруп кетип эле мейли деп эле жүрдүм чындыгындачы. Мейли деп 15 жыл жүрдүңүздөр. Анан ошентип 15 жыл расмий жүрдүк, бирок көп жыл деле жашабадык, ортодо ошентип жүрдүк. Асхат мырза, мындан кийинки кадамдарыңыз кандай болот? Мындан кийинки кадамдар эми өтө билбейм, эми кандай, мындан кийин эми аракет кылабыз. Өтө байланышпаганга өзү мененчи, чалышпаганга, сүйлөшпөгөнгө, баягы кызганыч сезимдерин да койготпойн деп мен көп көрүнбөгөнгө аракет кылам эми. Балдарыңыздын жашоосу? Балдарыма кайра эле ошондой эле жакшы мамиле, ошондой эле жолугуп турам эми. Ал тарбия бериш керек, баары бир кандай болгон күндө дагы ал өзүмө каныман чыккан балдар, мен алардан эч качан отказ кылбайм. Айтсаңыз, ошол бул резонанс болуп аткан видеодо кызыңыз тарапка бир сөгүнүү сөзүн колдонгон экенсиз. Анан тарбиялайм деп атасыз. Ошол сөз жок эле кызыңызга тарбия көргөзсөңүз болбойт беле? Кызыңызга ошол 16 жаштагы кыз деп атасыз, катуу тиет деп ойлогон жоксузбу? Туура, мен ошол маалда керел кечке стресс болуп жүрүп, мен ал сөздү башында айтып кеткендей, аны мен түптүз утвердительный порядке сүйлөгөн жокмун, аны шарттуу түрдө мен ошентсе деле кыргыз элинен, коомчулуктан, кызыман баардык адамдардан кечирим сурайм. Ал оозго алгыс сөздөр чындыгында, андай эч качан баласына күйүп пышкан ата энесинен өтө эч ким күйүп пышпайт. Мен баардыгынан кечирим сураймын. Эч качан менин кызым чындыгында жакшы окуйт, акылдуу. Бул ошондой болуп кетпесин деп эле баягы күйүп пышкан дагы эле эмоцияга алтып кеткен эле. Ошол маалда эми туура түшүнсөңүздөр, кызым жоголуп атса, милициялар үйгө келип атса, тиги мурунку аялым келип тиякты ушташып эле, ызылдап эле ичкетип, анын боюнан түшүп калыптыр. Ошонун баардыгы мени чындыгында моралдык жактан аябай измотало, орусча айтканда, эми кечирим сурайм баардыгына. Андай сөз өтө чындыгында орой өтө жаман сөз. Аны моюнга алабыз. Учурдан пайдаланып ушу кызыман кечирим сураймын. Мен кандай болгонумду дагы күйүп пышып эле ушу жакшы, мындан кийин дагы да көбүрөөк убакыт бөлүп, жумушумду азайтсам дагы көбүрөөк убакыт бөлүп, силер менен көбүрөөк убакыт бөлгөнгө аракет кылам. Баардыгыңарды жакшы көрөм. Андай жаман ниет, кара ниеттик менде эч качан жок. Ушу силердин келечегиңер кең болуп эле, жакшы окуп эле, бактылуу болушуңардан тилектештин эң биринчи кезектеги орундагы адам мен болом. Асхат мырза, ошол окуядан кийин кызыңыз менен сүйлөштүңүзбү? Аны менен сүйлөшкөнгө аракет кылдым, бирок могу ызы чуу бүткөнчө апасы аны телефондорун алып койгонбу, билбейм, жооп бербей жатышат. Бекитип алышты. Эми мен мыйзамдуу монун баардыгы бүткөндөн кийин буюрса жакшынакай болуп, баягы мурдагыдай эле кандай жүрсөк, тамак аш жеп, кайра эле биз баары бир үй бүлөбүз, баары бир тилге келишебиз. Келечекте Кудай буюрса керек,
Биз аброюбузга жалган жала менен эле шек келип калды, бирок чындыкка ал бардыгы дал келбейт. Урматтуу көрүүчүлөр, буга чейин социалдык тармактарда Бегимай айымдын 16 жаштагы кызыма өзүнүн атасы зомбулук көргөздү деген билдирүүсү тараган. Бүгүн Бегимай айымдын мурдагы жолдошу Аскат мырза Сокол медиа редакциясына келип өзүнүн версиясын айтты. Эгер мындан кийин Бегимай айым өзүнүн маалыматы менен бөлүшөм дей турган болсо, Сокол медиа редакциясы чагылдырып берүүгө ар дайым даярбыз. Сак саламатта калыңыздар.